абдан жакшы. Бул иш жүзүнө эгер иш жүзүнө ашып кетсе, мына абдан жакшы нерсе. Мындай жаза шабдан кыйын. Мисалы үчүн азыр 1 гектар жерде 2000 су бар. Су челе. Канча суду жыгып келесиң, канча расход, анан ал жерди жырып да кетет. Дагы бир жеринен неме болуп кетет. Иш жүзүнө карап турсаң, бул абдан керектүү нерсе. Бул абдан бизге керек. Муну акырындык менен жайылтыш керек элге. Мына жерде мына азыр жакшы суроолорду берип атыр, алар кызыккан үчүн берип атыр. Мына азыр жана бир бала сүйлөп кетти, ортосуна жетпей калган. Алар да чындырабыз деп атыр. Аркадан туура. Мына жерде азыр бир талай жумуштарды иштеп келди. Бул кызыгып келгендер. Мен деле жумушум бар, шашып отурум, бирок кызыгып атырым, келип атырым. Келечекте бул ишке ашыра турган нерсе абдан керек. Ошон үчүн бунун маңызына жеткизип, түшүнүп, анан жазаш керек да. Кыргызстан макал бар, жети өлчөп, анан бир кести. Муну көрүп алып, мындай андай экен деп жазап кете бергенде болбойт. Терең түшүнүп, анан ишке ашырганга аракет кылыш керек. Бул нерсени элге жайылтыш керек да. Керек бул нерсе. Бүгүнкү семинар боюнча эмне маалымат ала алдыңыз, Аксакал? Мен семинарда мына нерсени көрдүк, түшүндүк, анан тиякта насосторун көрдүк, оногу бассейнин көрдүк. Мына канча столбалар тартып келди, зындар тартып келди, ошо түшүндүрүп сурап отурук да. Мисалы үчүн эртең мен жазап калсам, канча расход кетет, мотору кандай кетет, баарын неметип атат. Абдан бул семинар керек. Керек нерсе, келечекте. Өзүңүз тааныштырып коюңуз. Мен өзүм кооперативмин, дыйкан чарбам да бар, Сарыдан сервисим да бар. Өмүр бою мына 74-жылдан бери мен тракторист болуп келатырмын. 50 жыл болду, өзүм трактор айдайм, урулдамын. Сатылган Абдырахманов деген кооператив, дыйкан чарба 4 трактор иштетип атыр. Слёсный комбайн бар, будай чапкан комбайндан экөө бар, бүт техникабыз. Рахмат, бар болуңуз. Аксакал, Рахмат. жакшы. Достор, бүгүн мынакей Аманбаев айылы, Акбашат айылына жакын жерде ушундай бир 60 гектарга жамгырлатып суугаруу менен ишке ашырып аткан проект боюнча семинар өткөрүлдү. Жалпы Талас областынан дыйкандар, ошо ооз жетекчилери, анан ошо кооперативдер, айыл өкмөт башчылары ошо дыйкандарга жайылталы деген максатта ошо баарын чакырып бүгүнкү күндө семинар өткөрүлдү. Анан мага жаңы эле ошо Аксакал өзүнүн ойлору менен бөлүшөт. Достор, ийгилик болсун. Ассаламу алейкум.